Жалал Абад шаарында оңдоп түзөөгө муктаж бир топ көчөлөр бар. Алардын катарында Токтогул көчөсү дагы толугу менен асфальтталып бүтелек. Акыркы жылдары аягы жарым жартылай асфальтталганы менен мына мынтип жолдун аягынын тамтыгы чыккан. Мындан улам айдоочулардын жана жергиликтүү тургундардын нараазычылыгын пайда кылып келет. Мен ушул шаардын бийлик төөлдөрүнө ушул кайрылат элем да. Ушул жолду оңдош үчүн дагы бир жолу Токтогул көчөсүнө бир чоңураак ишкана ачып, анан айырга дагы мамлекеттик деңгээлдеги кызматкерлер келгенде жол оңолобу, же ага чейин деле бир мүмкүнчүлүгүн жасап ушул жолду оңдоп берсе жакшы болот эле. 4-жылга кетип атат. Жарымызы болгон, жарымызы жок. Ушул жолдун айынан эртең бир тайып кетип, же бир коопсуздук болуп, бирөөнүн өмүрүнө зыян болуп калса, эч ким албайт жоопкерчиликти, туурабы? Аталган жолдун бүткөрүлүшү боюнча Жалал Абад шаардык мэриясына кайрылганыбызда Токтогул көчөсүнүн асфальтталышы Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин карамагында экендигин айтышты. Токтогул көчөсүндөгү 400 метр аралыктагы жер асфальттанбай калган. Бул Минтранстан акча бөлүнүп, аягына чыкпай калган да. Буларда азыр акча каражаты бөлүнбөгөндүгүнө байланыштуу быйылкы жылы болбойт деген бир өздөрүнүн жообун айтып атышат. Эмдиги жылкыга бирок сөз түрдө кылып беришет. Айдоочуларды түйшөлткөн дагы бир маселе бул каладагы унаа токтотуучу жайлар. Учурда мэриянын атайын унаа токтотуучу жайы жок. Андыктан жолдун четин акылуу парковкага айлантып алышкан. Бул болсо унаа тыгындарын шарттайт деген тургундар акылуу унаа токтотуучу жай канчалык мыйзамдуу деген суроону коюуда. Чынында машина көп. Азыр элдерде да ар бир адам бирден машина айдап алган. Илгеркиде жана автобус деген жок. Баарды бирден машина коет. Машина койгонго место жок. Кайерге барсаңыз стоянкалар толо. Азыр бирөө базарга кириш керек, башка бир иши менен келет. Кайерге коюшун билбейт. Чынында кыйын болуп атат. Анан жана жол чекесине койсо гайлер алып кетип калып атат. Жалал Абад шаарынын мэринин айтымында мындай чечим шаардык кеңештин сессиясында кабыл алынган. Деген менен атайын унаа токтотуучу жай качан курулат? Ага шарт барбы деген суроо салдык. Биз жеке менчик жер ээси менен сүйлөшүп атабыз. Коллизион деген неме бар, магазин, ошонун жанында бир 80 сотикке чейинки жер талаш тартыш болуп, азыркы бүгүнкү күндө соттук териштирүү иштери жүзүп жатат да. Алар менен сүйлөшкөнбүз, эгер утуп алган болсо, соттук териштирүү иштери токтогон болсо, аларга биз сунушту бердик. 3 кабатпы, же 2 кабатпы машина токтоочу жайларды куруп бериңиздер депчи. Үстүбүздөгү жылы Жалал Абад шаарында 2 көчөгө 805 метр асфальт төшөлгөн. Ошондой эле 3 парковка ишке берилген. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, регион.